Улуу Тала өлкөсүнө саякат долбоорунун алкагында жолго чыккан Жуңгар Ала Тоо экспедициянын мүчөлөрү Саркан шаарына келишти. Алар сыры толук ачыла элек 5 чатыр корумунда болуп, Алтын Эмел мамлекеттик улуттук табигый сейил багын айланып чыгышты. Ал жердеги кереметтүү табигый объекти Айгай Күү менен таанышып, Ак Суу районундагы Баян Жүрөк тоолоруна токтошту. Ошондой эле Борбор Азиядагы бийиктиги боюнча 2-орундагы шаркыратмалардын бири Бурхан булакта да болушту. Жуңгар Ала Тоонун чыгыш боорунда жайгашкан анын суусу дартка даба, жанга шыпаалык касиети бар. Экспедиция курамында журналисттер менен туристтик операторлор өкүлдөрү, чет өлкөлүк жана ата мекендик блогерлер, ошондой эле Швейцария, Британия өлкөлөрүнөн келген саякатчылар, фото сүрөтчүлөр да бар. Основная цель экспедиции была привлечение внимания. Көптөгөн көрктүү жерлерди көрүп, кооз табиятына таң калып жатабыз. Экспедициянын максаты Жети Суунун өздүк табиятына коомдун назарын буруу болсо, биз ага кол жеткиздик деп ойлойм. Мага айрыкча Капал айылы менен Алтын Эмел мамлекеттик улуттук табигый сейил багы жана Бурхан булак шаркыратмасы абдан жакты.